Жашоо өткүнчү ата-энелердин кадырына жетеле. Ошон үчүн бул жөнүндө эртең эмес, бүгүн ойлонолу. Апалардын өмүрү Аллахка аманат. Урматтуу энелер, Барбол компаниясынын таттуу азыктары Менин энем программасы аркылуу сиздерге белек, бар болуңуздар. Урматтуу Менин энем программасынын көрүүчүлөрү, жана катталуучулары, мен ушул азыр Турбаза деп коет, Өзгөн районуна карайт да, бул жагы Өзгөн району Саламайлык айыл өкмөтүнө караштуу Турбаза. Эркинтоодон кийинки эле айыл да. Мына ушул жерде дагы бир бактылуу энебизди куттаганы келдим. Ал үчүн ушу Россиядан Талай деген баласы келинчектер менен бирге болсо керек, ушул куттуктоону жөнөтүп атат. Жолдун алыс жакынына карабай, күндүн жаан экенине карабай келип калдык. Кандайсыз эле? Аты жөнүңүз ким, өзүңүздөн так угуп алайын? Гүлкан атым. Гүлкан деген энебиз мынакей. Канча жашка чыктыңыз? 57. 57 жашка. 57 жашка деп эч ким сизди ойлобойт экен. Мен сизди 35-40тын тегереги деп эле берип атам эне. Эне деп да айтпайм, эже деп эле айтайын эже. Канча балаңыз бар? Канча? 5 балам бар. 5 балаңыз бар. 2 уул, 3 кызым бар. 2 уул, 3 кыз. 15 неберем бар. Жаш кезде эмне жумуш кылдыңыз эже? Мен коммерциялы кылып жүрдүм го. Коммерция мынакей. Ушул Менин энем программасынын атынан биз жашынакай белектерди кошо ала келгенбиз. Мына гүл сизге. Рахмат. Ал эми бул торт да сизге Барбол фирмасынын атынан ширин бир жашынакай жеп коебуз. Чоң рахмат. Ал эми бул жоолук болсо ушул балаңыздын атынан. Чоң рахмат. Негизи эле ушул программанын баардыгы эле балаңыздын атынан. Рахмат. Канчанчы балаңыз эне? Эже. Ал кыздардан неме 3-чү. Эң чоңдору кыздарбы? 2 кыз чоң. 2 кыздан кийинки бала. Айзат, Нурзат, Талай. Гүлкан энебиз. Курманбек, Кызат деп балдарым бар ошо. Ачыла. Талай балаңыз айтты, менин апам өзгөчө дейт. Ушунчалык дейт, ууртунан жылмай кетпей эле ошо. Көп билет дейби? Тиштерин көрсөтүп эле ушу күлө ушундай ак жорук, ушундай бир ак жүрөк деп айтты мага. Ушундай болуш керек да бул дүйнөгө келген. Эне деген ушундай да, жүрөк кенен болот эне турабы. Ушунчалык мактады бирокчу. Талай аке менен байланыштырып койбойлу, учураштырып тургандан кийин келген конокторго сөз берейли. Муногул күн кино тарта турган болот да эже. Кино тарта турган образ болот да, аябай. Сонун кылып заказной Кудайга. Рахмат. Биягы да заказной да. Жаныңыздагы ушу Айшатабыз болот. Айшатабыз. Эми азыр Россиядагы балдаңыз менен сүйлөшүп алайлы дагы, анан келген конокторго сөз беребиз да кеңиде. Талай кандай жакшыбы, ден соолуктарыңыз? Мынакей менин маңдайымда сиздин бейиштин образыны болгон апаңыз, энеңиз бул дүйнөдө баа жеткис белек сиз үчүнчү. Аллах тааламдан. Мына турат байланышып бир чек жазып алыңыздар. Сен ден соолуңарды берсин, өмүрүңөрдү берсин, эч качан оорубагыла. Şu akçanı köp taap жүрө бергиле. Puldan жөнөтө. Pul болсо да бардыгы болот, ден соолук болот. Эң негизи ден соолуңарды берсин, Кудайым багыңарды берсин. Бардык балдардын багын берсин, ушу бардык балдарыма баг, кошуналарыма бар жогуна рахмат. Ушу мен эртеден бери мен тууган күнүмдү күтүп ушинтип жүрүшөт. Бардык досторума бар жогуна чоң рахмат. Ай, рахмат. Мынакей көрдүңүзбү? Алайке, ушунчалык энебиз ушунчалык толкунданып атат чечимге келгенде. Бакпай атам котум. Мына коноктор менен сүйлөшөбүрүңүз эми. Биз кийинки коноктор менен сүйлөшөйлү. Мына. Эжебиз сүйлөп атат. Эже кимиси болосуз? Айшенеси. Айшатасына бербейби? Кыздык жашылык. Байле, досум, ушу бүгүнкү туулган күнүңө куттуктайм. Ушу балдарың жакшы күндөрүң көр. Заманы өткөн болсун, ушу баланы эмне деп бакпайсың? Мына балдарың канча немеңе баккан менетиң кайтарып атат. Ден соолугуң болсун, ушу балдарың жакшы күндөрүң көр. Неберелер, чебирелер менен чогуу бол мындан бияка. Рахмат. Белек печкегин жөнөтүп атат, салып атат мынакей. Энебиз урматтуу көрсө, ушунчалык өзгөчө эже экен. Сыртынан эле көрүнүп турат. Ошон менен бирге балам, силерге да чоң рахмат. Ушунча канча немен алысты жакын кылып, бардыгын бири-бирине байланыштырып, ушу немени аткарып атканыңа сага да чын ден соолук балам, иштериң ийгилик.
Баарыңарга ушу жакшы нерселердин баарын каалайм. Рахмат болсын, чоң рахмат. Мынакей бул жака сиз ким болосуз? Мен кайнежеси болом. Кайнежеси болосуз. Бул адам кандай адам? Бул адам аябай жакшы келиним. Келиним жакшы. Таалайга рахмат. Ушу апасын сыйлап, ушинтип апасынын туулган күнүн өткөрүп атканына. Эми укам көрбөгөндө ушул келиним көрсүн. Балдарынан чай ичсин. Балдардын чайы буйрсун, ушулардын төрүндө отурсун. Бардык күндү ушул көрсүн эми. Не дейбиз? Куданын жазганы бол. Туура. Ушу бактылуу бол, өмүрлүү бол. Балдарың чайын ич. Дайым ушу жадырап жайнап, кабаң ачып, жакшынакай болуп жүрө балам. Мен айтканыңыз келсин, Бактылуу карылык берсин балам. Бактылуу карылык. Сизге окшоп бактылуу карып жүрсүн эне. Келен. Келинине жолугун салып атат. Андан кийинки келиңиз сизе. Келиңиздер, кана мындай туруп алыңыздарчы мындай. Укам, мамрам болsun, ден соолугуң болsun, өмүрүң uzun болsun, алтын башың аман болsun. Балдарга ден соолук, эл түз болsun, эл ичинде талаада балдар даттанчы болsun, элге чачкан ырскыдан балдарга да чачсын. Тапкандар өздөрүнүн насип кылсын. Чоң рахмат. Ушинтип апасын туулган күнүн эскерип ушундай кылатканга дайыма апасын кандай сыйласа булар да балдарынан ушундай сый көрүшсүн. Онун айтканыңыз. Аябай мындай генералский сүйлөп келсене. Генералский баа. Укпаган жандыктардын баары уга турган кылып сүйлөдүңүз эне. Кана сиз баштай бериңиз. Ким болосуз? Мен кайнысы болом. Кайнысы болосуз. Неде жеңе, ден соолугуңуз uzun болсун, өмүрүңүз uzun болсун. Şu туулган өткөрүп берген талайдын өмүрүңүз болсун. Жакта келин бала эке бактылуу болсун, жакшы иштесин. Жеңемин 100 жылдыгын өткөзөр ушундай туулган өткөзүп жүрөсүн. Амин. Коштоңарыңыз менен тынч болуңуз, туулгандырып. Амин. Айтканыңыз келсин. Рахмат, чоң рахмат, жакшы сүйлөдүңүз. Кандай эже? Келиңиздер. Сиз дагы кимсиз болосуз? Туулган күнүңүз менен өмүрүңүз uzun болсун. Эч качан оорубаң, сыркабаң. Ушу балдарыңызга да чоң рахмат. Ушинтип сыйлап, кадырлап, бартап. Кош насыл болсо? Кадырлуу, бактылуу эне болуп жүрөңүз. Калай, сага да чоң рахмат. Балдарыңыздын баарына чоң рахмат. Сиздер сыйлаган үчүн. Ой, рахмат. Ден соолугуңуз болсун. Көп сага деле. Кошуналарыңыз да ушундай бир жайдар экен да ушундай. Мен да кошунасы болом. Гүлкан, бүгүнкү туулган күнүң менен ден соолугуң болсун, өмүрүң uzun болсун. Ушу балдардын урмат сүйүүн көрүп жүрөр. Ушул убакка чейин ушу балдарга кызмат кылсаң, Куда кааласа эми балдар сага кызмат кылып атат. Ушулардын сыйларын көр, дайыма төрүнүң көркү болуп, сыйынын ээси болуп жүрөр. Айтканыңыз келсин. Урматтуу көрүүчүлөр, бир аз күн аба ырайы бир аз жаап атканына байланыштуу биз эжебизге сюрприз болуп келгендигибизден улам ушул кире бериште гана ушул маектерди алып атабыз. Себеп дегенде үйгө кирип отуруп даярдан болсаңыздар мындай сөз айта албай каласыздар, керемет сөздүчү. Ошон үчүн сиз кимсиз болосуз? Мен кошунасы, сиңдиси. Гүлкан ажа туулган күнүңүз куту болсун, өмүрүңүз uzun болсун, ден соолугуңуз чың болсун. Ушу балдардын күнү күчүн көрүп жүрөрүңүз, тынч болуңуз. Рахмат. Келиңиз эми баба. Бир төгүлө чачыла бир сүйлөп бериңчи гана. Менин көпчүлүкчө сүйлөп кетчилем. Гүлкан туулган күнүң менен, мындай туулган күндө да көп өткөз. Мына шу кызды, баланы эмне деп өстүрбөйбүз, эмне деп бакпайбыз. Рахмат Таалай улум. Şu алыста жүрсөң дагы апаң эстеп, атанын ордуна ата эле болуп калдың сен улум. Рахмат, ушунчалык толкунданып кетип мен дагы. Толкунданганыңызда ушундай сүйлөдүңүз. Карындаштарың, эжелериң менен узак жерде жүрөсүңөр, баарыңар тынч болгула. Ата менен энени кандай сыйласаң, Алла Таала сени да ошондой сыйласын. Дагы бир туулган күнүң менен эшим. Чөнтөктө бир нерсе бар ошо чамасы. Подарканын улугу нар жагында эле кошо бербейсиз. Рахмат. Кана келиңиз эми, сиз да бир сүйлөп коюңуз эми ушул анан киргенде мен өзү чалам. Сиз кимиз болосуз? Келин болосуз. 150ге чыгарам деп турасыз, Кудай буйруса. Рахмат, ушу туулган күнүңүздөр менен ушу баарыңыздарга рахмат, сиздерге сыйлап келгениңиздерге. Şu kaynime de rahmat, gelin ökü baktı olsun, tapkanlar özüne buyurup nasip kılsın.
Болду. Болду. Калганын анам деп коюңуз. Урматтуу көрүүчүлөр, сүйлөп Sen tak. эми кадрга илинип калдыңыз, качып баратканыңыз кошо чыгарып салам эми сүйлөп өтсөңүзчү. Кандай же сиз кимиз болосуз? Мен кошунасы болом. Бир тууган кошунасы болосузбу? Жакшы сөздөр болсун. Канча тууган күнүңүз менен өмүрүңүз узун болсун, ден соолугуңуз чың болсун. Ушу жакшы сөздөр болсун. Баарыңыздарга ден соолук. Алайсага да рахмат. Сонун эле сүйлөп турбайсызбы? Ана келиңиз эми. Сиз сүйлөп койбойсузбу? Сиз да бир алтын силекелерден кашырат дегенде. Сиз кимиз болосуз? Мен кошунасы болом. Кошунасы болосуз, мынакей. Гүлканча туулган күнүңүз менен көп жашаңыз. Бизге кошуналардын баардыгына эле ошондой эне болуп жүрөңүз. Чоң балпайган эне болуп, биздин алдыбызда сыйыбызды көрүп, биздин балдарыбыздын кыздарыбыздын тоюнда балпайган байбиче болуп жүрүңүз. Бул айылдын баары эле сиздерге окшогон эле ушундай айылдын баары адамдарбы? Чоң эле ушундай эле бир уюшкан бир немебиз да. Айтпай эле коюңго. Тез болуп атат. Өтө бөлекче кошуналарыбыз. Рахмат. Азыр мына эң кичинекей баласы. Келиңиз, апаңыздын жанына туруп сүйлөңүз, келиңиз кана. Эң кичи уулу. Эң жакшы көргөн балам ушул да. Айла жокто жакшы көрөсүз да. Эки балам бар. Сиз үчүн апа деген ким? Бул апам деген апа тууган күнүңүз менен. Рахмат. Узун болсун. Эч качан оорубаңыз. Ушу балдарыңыздын пешенесинде жүрө бериңиз. Апам. Апам деген бейишин ошо. Рахмат. Апам бар ушу. Апаңызды апам жашы бар да. Кантип жакшы көрөсүз? Апам ушу өзгөчө жакшы көрөм. Кана бир бетинен, жүзүнөн сүйүп дегенде, мындай урматтуу көрүүчүлөр, эң кичи уулу менен болгон маек болду. Андан кийин ушу келин окшойт. Эң кичи келин болосуз сиз. Анда сиз 200 жөнүнө чыгарасыз да, Кудай буйруса. Кайненеңизби же апаңызбы? Апа эле дейм, кайненем. Апа эле дейсиз. Кандай касиеттери бар? Келин менен кайнененин ортосундагы бетме-бет кана. Буга чейин айтпаган сөзүңүздү айта бериңиз. Рахмат. Өз апамдай эле көрөм. Өзүмдүн кызымдай эле көрөт кайненем. Апам келиним дебейт, көбүнчө кызым дейт, ошо. Апа, бүгүнкү туулган күнүңүз менен ушу балдарыңыздын жанын чайын ичип жүрөрүңүз. Көп небере көрүңүз. Чебере да көрүңүз. Жүзгө чыгыңыз, туулган күнүңүз менен бүгүнкү. Рахмат, мынакей келини менен, эң кичүү келини менен болгон маекти көрдүңүздөр. Мен чамамда ушул Россиядагы келини сүйлөгөн адамды дейм да, кызыңызбы? Бишкектеги кызыңызбы? Сүйлөштүңүзбү? Кана сүйлөшө бериңиз. Бишкектеги кыз менен сүйлөшүңүз. Рахмат. Рахмат, айтканың келсин кызым. Рахмат. Айтканың келсин кызым. Келиним да турат жанында, мында кызым. Россиядагы келини, Бишкектеги кызы дегендей. Ооба, жакшы. Рахмат балам, рахмат чоң. Рахмат чоң. Сен бар болгула пешенемде. Рахмат. Рахмат, чоң рахмат. Менби? Ооба, жок неме. Урматтуу көрүүчүлөр, ушундай энелер дагы болот, өзгөчө ушундай жүзүнө жылмайып кетпеген, ушундай ак көңүл, агынан жарылган энелер дагы болот. Албетте бул Гүлкан эжебиз өзүнчө өзгөчөлүгү менен ушул менин программасына катталып атат, жазылып атат, тартылып атат дегендей. Вас приветствует строительная компания «Пикстрой». В данное время у нас идет строительство жилого комплекса «Ривер Парк», который находится по адресу город Ош, улица Ленина, 188. У нас очень хорошая инфраструктура, рядом находится парк, детский сад, школа, а также все современные удобства для жизни. Также имеется возможность оформить беспроцентную рассрочку на 24 месяца. За дополнительной информацией ждем вас в нашем отделе продаж. С днем рождения деп жазып, 57 жаш курак кут болсун деп өздөрүнчө даярданышкан экен бир үйдүн бөлмөсүн. Мына көрүп атасыздар. Азыр эми программанын калган бөлүгүн ушундай жакшынакай ыр чоорлор менен коштойбуз.
Эне өзүңүз кайсы жердин кулуну болосуз? Кайсы жердин сулуусу болосуз дегендей. Ушундан кийинки айыл Актерек айылындамын. Бияка Талбаликке турушка чыккан жок. Ушул 5 балам бар дедиңиз да. 5 баланы чоңойтуп, эрежеге жеткирүүдө кандай турмушту баштан кечирдиңиз? Кандай болот эле? Сон эле болот да. Обой эле ушул дүнөгө жете калбайсың да эч качан. Эмгек кыласың, мээнет кыласың. Эми ошондой да. Иши кылса бактылуу болуш оңой эмес го дейм да. Эч кандай адамдар сразу эле бактылуу болуп калат дебейм. Бактылуу болуш үчүн көп эмгек, көп эмелер талап болот да. Мээнет талап болот, Мен ошентип ойлойм, мени катары анан ушу балдарым Кудайга шүгүр эми ушунчалык гана. Канча неберелүү болуп калдыңыз? 15. 15 неберелүү болуп калдыңыз. Чебере барбы жокпу? Жок. Чебере күтүп атасыз Кудай берсе. 60 болгондо чебере болот, ошондо дагы. Кудай берсе 100 жылдыкка маарекенге келели. Ушинтип тарсылдап гана жүрсөңүз, Кудай 100 жөн эле ашасыз Кудайга эже. Урматтуу көрүүчүлөр, биз ушул Гүлкан энебиздин куттуу ордосуна, тагыраагы ушу үйдүн ичине кирип маек алып атабыз. Азыр ушул Гүлкан эжебиздин туулган күн урматына эми негизги маектер сыртта алынды, бардыгы сүйлөдү. Сүйлөбөй тургандар болсо ичинде кошобуз албетте. Эми кезекти ырга беребиз азыр. Ушул Гүлкан энебиздин туулган күн урматына бир куплеттен ким ырдап берет? Эжем өзү баштайт да. Эжем 4 куплет ырдап берет. Ушул эжем 4 куплет ырдайт. Ушул тасма юбилейлик архив болуп калгандыктан ушул эжебизге, энебизге Карыган менден баштайсың. Карыганда аябай ырдын каймактары чыгат эне. Ошон үчүн бир өзүңүз Эже байырыбыз бар го. Белек калганда. Толкунданганда. Толкунданганда үнүңүз да сонун чыгат эне. Кана баштадык. Чыры жок сөздөр менен, чыныгы жүздөр менен, жайнап турган жайдары көздөр менен, жолуккандай жакшы, жолуккан кандай жакшы, жолуксаң кандай жакшы. Ой, рахмат. Эжебизден, энебизден мындай ырды күтпөдүк эле. Сиз Жок эле. Уланысы бар турбайбы мына? Кана эгер билгендер болсо кошула беребиз. Сагыныч жүрөк менен, сагыныч жүрөк менен, эң жакшы тилек менен, кучактап бекем кысып, билеттүү жүрөк менен, бар болгон кандай жакшы, бар болгон кандай жакшы, бар болсо кандай жакшы. Ой, рахмат. Өйдөдөк болуп, кылдыйда жөлөк болуп, туугандар жай турмушта, жакшылык себеп болуп, жолуккан кандай жакшы, жолуксаң кандай жакшы, бар болсо кандай жакшы. Ой, рахмат. Мына ушундай жакшыракай ырлардан кийин албетте кол чабуулар коштолуп атат. Толгонуп толкундаган сезимдери, тагдырга башым ийген кезимдери, талайсыз махаббат мен өтөгөнү, баркымды билгендердин, сырымды билгендердин эсиндеми. Ой, рахмат. Үнүңүздөр да өзгөчө экен. Чынын айтайын, үнүңүздөр да өзгөчө экен. Себеп дегенде ар дайым ушундай күлүп жайнап жүргөн адамдардын сырткы гана келбети сулуу болбойт, ички да дүйнөсү сулуу болот. Буга 100% кепилдик беребиз. Азыр эми туулган күнүн урматына Гүлкан энебизди сөзсүз ырдатабыз. Себеп дегенде талай акебиз ушунчалык суранган. Ооба. Апамдын ырын укканда мен апамдын жанына баргандай болуп жүрөйүн деп өзүнчө тилек кылды. Жок, аз кошуналарым ырдасын. Кылыч ырдайм дегенсиң го, ырдасын. Кана эми сизге келип калдык эми кезек. Бир жардамчым керек эле. Сен эмесин деген
Өзü bir ile дежурный ырым бар. Болор ошол. Көрүңүз, Арынасың сырды тиктеп, мен деп какпай жүрөгүң. Андай болсо ойлоп көрчү. Неге мынтип, неге мынтип, неге мынтип, неге мынтип жүрөсүң. Нурга жакын жаздын жели, бет алдыма төгүлөт. Сен экен деп көзүмдү ачсам, айдын нуру, айдын нуру, айдын нуру, айдын нуру төгүлөт. Рахмат, укмуш. Эже сиз эмеде Ойгонорду өзүңө деп, сылайт бир чачымды. Көзүмдү ачсам жаздын жели, азгыр келип, азгыр келип, азгыр келип, азгыр келип асылдай. Ой, рахмат, рахмат. Кол чабуулар менен. Эже сиз дагы бар экен. Көзгөсү күм караны, сен экен деп тосуп чыксам, сен эмессиң, сен эмессиң, сен эмессиң, сен эмессиң аттыңа. Рахмат, рахмат. Ушунчалык сонун. Өзүмө кылдым, Жок, сиздин бүгүн кандай бийлесеңиз дагы сиздики болуп, ырдасаңыз да сиздики, демек бүгүнкү күн сиздики. Ошон үчүн сиздин ушул ырыңызды ар дайым ушул үй бүлөңүз, балаңыз, неберелериңиз, бир туугандарыңыз, эң жакын адамдарыңыз угуп жүрсүн. Өзгөчө ушул талай акебиз суранды эле, ушу апамын өрөнү сөзсүз ырдатып коюңуз, себептегенде билеттен балаңыз. Ушул тасманы көрүп, сагынычыбызды жазып жүрөлү деп ниет кылган эле. Мына ушул жаныңыздагы небереңизби? Бул ошо талайдын кичинекей кызы. Карап койчу кызым, карап. Куттуктайм деп койчу. Куттуктайм менемин деп айт. Бул эми кара. Тур өйдө турат. Сонун парпырак көйнөгү бар да. Мынакей парпырак көйнөгү бар экен, сонун экен да. Түшүрөлү. Кара, кана. Энесинин кызы да, энеси өзү бакканда. Кана? Ке, бул туулган күнүңүз менен деп бул. Эне туулганыңыз менен. Бул эми энесинин кызы дедире көрбө. Өп энени. Бул катык. Ырдап берем. Кана ырдай аласыңбы? Кана ырдап берип койчу кана. Энесинин кызы да. Эмнеге бирөөлөрдөн кызганыч пайда болуп кетти ошол ойдум. Бул кичинекей бала. Шаша буша өтүп баратканын карасаңыз. Кызганычтар пайда болуп кетти. Ошондой бурубуздан бекер түшүп кала турган болду эми. Бул кимдин баласы? Бул ошо кичинекей баламгы. Бул ошо бербей атат. Бул ошо карайм видео ката түшүп кала турган болду. Жактара сен. Атаң. Жакшы. Кана? Мында өзүм баккамда. Сөз сизде. Эй жаным. Кел кызым. Сада. Эрке кызым. Апасына бекер айта калдым да. Ой жаным, майлы. Мен жакшы көрөм бул кызымды. Бул баягы жакшы көргөндүктүн белгиси, кубанычтын көз жашы албетте. Ушунчалык мээримге бөлөп койгондуктун белгиси деп коет. Сиз ар бир жашка чыккан сайын бул небереңиздин ичи тарый берет да. Ошон үчүн көпчүлүк неберелер көздөн жашырып кетет. Балдарынын, кыздарынын. Өмүрүн берсин. Болсун. Азамат. Көрүүчүлөр, дагы бир өзгөчө сюрприз, белек. Бул кимдин атынан болуп атат? Ошо улуу баласы Талай экенин жана кыздарынын балдарынын атынан, мына энебизге болгон шуба, 1 миллион сомдук шуба мынакей.
Nasip kılsın. Mınакей, караңыздар. Ey ertele karjası eкен ya. Мынакей. Çıtap dur 10 lira 10 lira. Öyle karjası eken. Gerçek 10 lira kardeş. Жамгырдын ордуна кар жасап болуп коюшпу. Şu burada da. Мынакей, урматтуу Рахмат, көрүүчүлөр. балдарыма да чоң рахмат. Садика нейрон жетиле инсталар болсо. Шубаңыз көзгө жетсин, өзүңүз жүзгө жетсин. Рахмат. Мынакей, жакшынакай шуба алып бериптир балдар кыздары, мына ушу талайке баштаган балдар кыздары. Жеңем кандай сыйласа, алардан да ушундай сый көрсүн. Балдарынан кыздарынан сый көрсүн. Рахмат балдарга дагы. Ооба да, энебиз, эжебиз, Гүлкан эжебиз дагы ушул ушундай тарбия берген да. Апасын, атасына катуу сыйлаган да. Кайын журттарына катуу сыйлаган. Мынакей кайтып атат, кайтар дүйнө бул. Ошонун баардык акыбети кайтып атат. Эми мынан ары жыргап күлүп эле жүрө бериңиз. Жүрө эле мында калсын. Рахмат. Эне туганыңыз менен. Куттуктайм сизди. Жакшы көрөм. Мен дагы сени. Касы жакшы эле куттуктады, мынакей. Эми калай? Эне тубаңыңыз менен. Эне туганыңыз менен. Ой, жан безим кызым да бурда. Рахмат. Атагандай этти. Ата-анаңыз. Сиз сагындык. Атаңыз сагындыңбы? Ой, азамат. Мынакей караңызчы, талай экен мына кызыңыз аябай сагыныптыр. Жакында келеді да атаң, Кудай буйрса, кызымыз сагынды. Сонун көйнөктөрү бар экен да, ойбой, мынакей. Мына. Көп акча таап анан кийин келип. Сагынат, кыз киши атага жакын болот да. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, биз болсо жаратан бери жарым саат бою ушул Гүлкан энебиздин опур-топур чачылган үйүндө, кубанычка бөлөнгөн үйүндө ушул менденин программасын тартып атабыз. Ушул учурдан пайдаланып биз энебизге азыр бир сөз берген атабыз. Энебиз ырдады, сүйлөдү. Эми албетте аягында бардык балдарга бир батасын берип, жакшынакай ушу алыста жүргөн өзгөчө ушул талай экеге келинчектери менен небереле балдарына арнаган бир батасын берсе, андан кийин бир жакшынакай кылып туруп биз дагы сөз сүйлөп программаны жыйынтыктап коебуз, Кана, Омин. Ушу мен элетилип эң биринчи ушу балдарыма чоң рахмат. Ушу алыста жүргөн балдарым баардыгы эсен аман болсун, заманыбыз тынч болсун, ушу Москвада тынччылык болсун. Эң негизги тынччылык болсун, ушу балдар элдин катарында ушулар көп акча таап жүрө берсин. Көп акча. Кыдан кетти аны. Аны ушу баардыгын биздин үйүбүздө тынччылык, аманчылык болсун. Заманыбыз тынч болсун, ушундай күндөрдү, жакшы күндөр көп боло берсин. Ошо баарыңыздарга чоң рахмат, ушундай убактыны бөлүп келгениңиздерге. Дагы бир жолу чоң рахмат айтам. Сага да чоң рахмат, ишиң илгери болсун. Ушундай жакшы күндөрдү тартып жүрө бер жалангана. Бул менин программасы келет деп ойлодуңузбу? Ойлободум эле, эч качан. Ошон үчүн толкундан сөз болсо мен жаттап турбакмын да. Ошон үчүн баарыңыздарга жакшылык, рахмат. Баарыңыздарга. Рахмат. Эми бир аксакалдардан бир бата кылып коелу. Энебиз бир жакшы батасын берип койсун ана. Омин. Не дейдем, туулган күндөр кут болсун. Ушундай туулган күндөр ар бирибизден үйүбүздө куттуу туулган күндөр өтө берсин, Баардыгыңар аман болгула, эсен болгула. Ушу тилеген ой максатыңарга жеткиле баарыңар. Гүлкан, сага дагы ушу туулган күнүң кут болсун, дагы. Омин айтамыздар келсин. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей биз менин программасын жыйынтыктап жатып, биз ушу Гүлкан энебизге окшогон энелерди сүйүнтүү биздин вазифабыз болгондуктан, Гүлкан эне, сизге дагы чоң рахмат. Ой, биз жыйынтып атканда мондой сюрприз келип калды, мына караңыздар. Ой, бу мынакей 57 жаш курагыңыз кут болсун. Опа, чочуп берип калды бул жакта. Ой, рахмат, мынакей. Сонун. Аланга жол айылдан башталат да. Цивилизация бизден нары тарайт деп койсоңуз. Рахмат жол. Мынакей, бул дагы сизге болгон сый урмат, Ушунчалык сизди сыйлагандыктын белгиси, ушунчалык сизге болгон чексиз бир
урматтын, ушундай ызаттын, жана башка бир укмуш бир кереметтердин белгилери да. Ушундай мамиледе болгон үчүн сиз жапжаш болуп жүрөсүз. Кудайым буйруса, сизде 60 эми 57 нары бери эч ким ойлобойт. Чын-чын эле урматтуу көрсөлөр, сиздер дагы баа бериңиздер, комментарий калтырыңыздар. Азыр биз эжебизге болгон бир жакшынакай бир шириндик жолбосо тагырагы торт келген учурундагы тартып алдык тасмага. Мынакей 57 жаш деп 57 жаш деп мына урматтуу көрсөлөр, мына 57 жаш 75 деп сагылыш керек элек да. 75 деп ойлоп албасын деп 57 деп койду мынакей. Ушундай апаңыздар болсо, ушундай энеңиздер болсо, ушундай эжеңиздер болсо, кутуктап калганга шашыңыздар. Бул эжебиз Гүлкан эжебиз жана тамашаларда айтат, көп акча деп, акча эмес, бул негизгиси көңүл, ушул амандык, эсендик. Бактылуу болушсун. Анан албетте экинчи орунда сөзсүз түрдө бул байлык турат. Байлык болбосо, акча болбосо туура айтасыз Гүлкан эже, бул ыр да болбойт дейт. Илгери Союз убагында нам болбосо ыр болбойт деген бир девиз бар эле, ар жерге жазып илип койчу эле. Ошол сыяктуу ушул биринчи кезек ден соолук каалайм сизге, балдарыңызга аман болуңуз. Анан ушул сизге сюрприз уюштурган таалай балаңыз аман эсен жакшы бир алдына койгон максаттарын аткарып жетип келип калсын, Кудай кааласа. Анан 70, 80, 90, 100 жаштык юбилейлериңизди белгилейбиз, Кудай буйруса. Урматтуу көрүүчүлөр, мен жогоруда айткан сөздөрдү да улап кетейин. Ушундай апаңыздар болсо, энеңиздер болсо, кутуктанга шашыңыздар. Эч качан ойлонбош керек, эсептешпеш керек. Жана башка бул энелер үчүн биз эки дүйнө карызбыз деп коет өзү негизичи. Ата-ана энени сыйлаган бул пайгамбарыбыздын дагы бир айткан сөздөрүнө дал келет. Алла разы болот, жакшы туруңуз. Бар болуңуз ар дайым. Ушу гүлүп жайнап жүрө бериңиз. Бул менин энем программасы болду. Урматтуу көрүүчүлөр, аты-жөнүм Өмүрзак Азимкулов. Алдыдагы телефондорго кат жазып кабардар болуңуздар. Биз өлкөнүн 7 дубанына барып, ушундай энелерди кубантып, сүйүнүчкө бөлөгөнгө даярбыз. Жакшы туруңуздар. Бардыңыздар гана. Кол чаап жакшынак алып туруп кана. Жашоо өткүнчү ата-энелердин кадырына жетеле. Ошон үчүн бул жөнүндө эртең эмес, бүгүн ойлонолу. Апалардын өмүрү Аллахка аманат. Ар бир тилегим айласын тапкан, түн бою уктабай тербетип чыккан. Бейишим өзүңсүң ардагым апа, асылым менин ардагым апа. Мен үчүн